Насирдин Мамбетов орто мектеби 3-класс музыка сабагы. Мугалим Эсеналиева Керез. Саламатсыңарбы балдар? Балдар, өткөн сабакта орус элинин музыкасы менен жана орус элинин композитору Михаил Иванович Глинка жөнүндө маалымат алганбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта балдар Африка музыкасы жана Латын Америка музыкасы жөнүндө маалымат алабыз. Балдар, мурун Африка жана Америка жөнүндө угуп жүрсөңөр керек. Музыкасы жөнүндө да уктуңар беле? Кана балдар, анда кунт коюп, угуп таанышып алалык. Африка эли барабанды эң мыкты ойногон эл жана бийге өтө шыктуу келишет. Занзибарда барабандарда ойногондо бүтүндөй Африка Улуу көлгө чейин бийлешет. Байыркы Суахили лакабынан эскерилет. Африканын бир урусунун уламышында жаратуучу эң алгачкы барабанчыны, мергенчини жана устаны жараткан деп айтылат. Барабанчы Африка континентинде кадырлуу адам болгон. Өз урусунда анын башка милдети болгон эмес. Эгер барабанчы негизги ишин аткара албаса, кулагынан ажырап калышы мүмкүн эле. Африка континентинде 2000ден ашык жергиликтүү тилдер бар. Барабандар да ошондой эле көптүктөгү тилдерге ээ болгон. Нутумпанда барабандары түгөйү менен колдонушат. Алардын жоон үндүлөрүн эркектики деп, ичке үндүлөрүн аялдыкы деп бөлүшөт. Африканын Огбони элинде кабарларды ар кандай үндүстүктөгү 5 барабандын жардамы менен беришкен. Бул ыргактар африкалык музыкалардын негизин түзгөн. Африкалык ыргактар Апала, Фоджи, Макоса, Мблан сыяктуу музыкалык стилдерди жаратты. Африкада 19-кылымдын аягында ырдоо салттары пайда болгон. Көпчүлүк эркектер акча табуу үчүн шахталарга иштөөгө жөнөшкөн. Алар үйлөрүн сагынышып, туугандарына болгон кусалыгын өздөрүнүн ырлары аркылуу билдиришкен. Латын Америка музыкасынын негизин испандык жана португалдык Африканын жана Индиянын музыкалык маданияты түзөт. Көпчүлүк учурда Латын Америкалык ыр испан, португалдык тилдерде аткарылат. Кээ бирде француз тилинде да аткарылат. Латын Америкалык музыка бир нече стилде болот. Аргентиналык, мексикалык, бразилиялык музыкалар, ант жана кариб музыкалары. Латын Америка музыкасы азыркы учурда эл арасында кеңири белгилүү болуп калды. Латын Америкалык ырларды аткарган ырчылар Марк Энтони, Сесилия Круз бүт дүйнө жүзүнө таанымал болуп келишет. Келгиле балдар, анда Владимир Шаинскийдин Чунга-Чанга ырын угуп көрөлүк. Чунга-чанга күндө жапжаңы, чунга-чанга мында жыргайбыз, чунга-чанга шаттуу ырдайбыз. Укмуш арал мында келген жыргалта бар, мында келген жыргалта бар, чунга-чанга. Биз бактылуу арал дейбиз, кокос жейбиз, банан жейбиз, кокос жейбиз, банан жейбиз, чунга-чанга.
Силерге чуңга-чаңга ыры жактыбы? Азаматсыңар, бул ырды үйрөнүп алгыла балдар. Эми балдар, Латын Америка музыкасынан ча-ча-ча бийин көрөлүк. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Whoa, whoa, whoa. She's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. Балдар, силерге ча-ча-ча бии жактыбы? Силерге бүгүнкү сабак кызыктуу болду го деп ойлойм. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Бирок мен силерге кыскача суроолорду берип коеюн. Африка эли бири-бирине кабарларды кандай жеткизишкен? Африка элинин негизги музыкалык аспабы кайсыл аспап болгон? Латын Америкалык музыкасынын негизин кайсы элдердин музыкасы түзгөн? Мына ушул суроолорго кыскача өзүңөрдүн түшүнгөнүңөр боюнча жооп бересиңер балдар. Эми сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла.